Koronaviruska байланыштуу Кыргызстан Иран менен аба каттамдарын убактылуу токтотту. Тегеран дүйшөмбү Бишкек Тегеран каттамына убактылуу чектөө киргизилди. Ирандан Кыргызстанга Орусиянын Аэрофлот жана Түркиянын Түрк аба жолдору компаниялары аркылуу учуп келип жаткандар бар. Тегеран дүйшөмбү Бишкек Тегеран каттамы 2019-жылы декабрдан тартып ишке кирген. Расмий Тегеран акыркы суткада өлкөдө 75 адам илдеттен улам көз жумганын, жалпысынан өлгөндөрдүн саны 429 адамга жеткенин маалымдады. Соңку бир күндө 1075 киши оору жугузган. Илдет жугузгандардын жалпы саны 10 миңден ашты. Оору жугузгандардын арасында вице-президент Масуме Эптекар, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Ираш Харирчи жана парламенттин 20дан ашуун депутаты бар. Өлкөдө окуу жайлары жабылган, массалык иш-чараларга уруксат жок. Ирандын Борбордук банкы коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн эл аралык валюта фондунан 5 миллиард доллар сурады. Иран коронавирустун жайылышы жана андан каза болгондордун саны жагынан Кытай менен Италиядан кийинки орунда турат. Дүйнөдөгү дээрлик бардык өлкөлөрдүн бийликтери эл аралык каттамдарга чектөө киргизишти. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 129.847 адам ооруга чалдыкканын, 5 миңден ашуун киши вирустан көз жумганын маалымдады. Италияда ооруну жугузгандар 15 миңден ашты, 1000ден ашуун адам көз жумду. Түштүк Кореяда 8 миң адам вируска кабылып, 70 киши каза болгон. Испанияда 3 миң адамга оору жугуп, 90га жакын киши өлгөн. АКШ Шенген аймагына кирген 26 өлкөнүн жарандарынын 1 айга чейин АКШга кирүүсүн чектеди. Францияда болсо бардык мектеп, бала бакча жана окуу жайлары жабылды. Орусияда жалпысынан 34 адам илдетке чалдыкканы кабарланды. Чехия өкмөтү өлкөгө 30 күндүк өзгөчө кырдаал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алды. 30 кишиден көп чогула турган бардык спорттук маданий иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Коомдук тамактануучу жайлар кечки 8ден таңкы 6га чейин жабык болот. 14 марттан баштап вирус кеңири жайылган 15 мамлекеттен Чехияга келгендер киргизилбейт. Чехияда вирус жугузуп алгандардын саны 100гө жетти. Кыргызстанда болсо Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция, Германия жана Испания өлкөлөрүндө акыркы 1 ай ичинде болгон чет элдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт. Кыргызстандык жарандар карантинге түшөт. Илдет күч алган өлкөлөрдө болгонун жашырган адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. АКШ, Япония, Швеция, Швейцария, Британия, Бельгия жана Нидерланды мамлекеттеринен келгендер Кыргызстанга кирет. Алар 2 жума үй карантинин алынат. Карантин шарттарын бузгандар жоопко тартылат. Бүгүн 13 март түнү Германиядан иш сапарынан кайтып келген вице-спикер Аида Касымалиева, депутат Абдыбек Дүйшалиев жана Жогорку кеңештин 7 кызматкери 14 күнгө үй карантинине алынды. Ал эми коронавирус аныкталбаган мамлекеттерден келгендер Кыргызстанга киргизилет. Милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөрүлөт. Аларга 2 жума аралыгында Кыргызстандын ичинде каттоосуна чектөө коюлат. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын маалыматында Кыргызстанда илдетке чалдыккандар жок. Өлкөнүн бардык чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өткүрбек Рахманов, Регион.